Жыл сайын өтүүчү бош орундар жана кесиптер жарманкесинин негизги максаты жумушсуз жарандарды жана орто жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү, иш берүүчүлөр менен бир аянтчада жолуктуруу жана эмгек рыногундагы таандаштыкты жогорулатуу үчүн окуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Ошондуктан иш-чарадагы негизги багыттардын бири жаштарды кесипке, кесип тандоого багыт берүү болду. Келечекте ошол жаран өзүнө татыктуу азыркы заманга талапка туура келген кесипти тандоо болот. Ошондуктан биз көп акцент ошол кесипке багыт берүү болот. Өзүңүздөр көргөндөй төмөндө кесип берүү бурчу бар, кесипке багыт берүү бурчу бар. Ал жерде ошол биздин мектеп бүтүрүүчүлөр, жогорку окуу жайдын студенттери ошол тесттерди, атайын тесттерди өтүп, өздөрүнүн ошол жөндөмдүүлүктөрүн, кандай өзүнүн эмеге шыгы барын ошол жерден аныктоого мүмкүнчүлүк алып атышат. Жарманкеге өлкө аймагындагы өнөр жай, курулуш, транспорт, соода, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка тармактарда иш алып барган 60тан ашуун ири ишканалар катышты. Алар жалпысынан 6000ден ашуун бош жумуш орундарын сунуштады. Иш-чарада иш берүүчүлөр потенциалдуу талапкерлер менен консультацияларды, сүйлөшүүлөрдү өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бизде муктаждык аябай көп экен. Мындай иш-чараларды бир жылда бир жолу эмес, мисалы 2 айда бир уюштуруп турсак дагы жакшы болот. Мындан кийин эгер мүмкүн болсо, мисалы тармакты, мисалы IT боюнча өзүнчө, айыл чарба тармагы боюнча өзүнчө ошол багыттарда дагы бул иш-чараларды уюштурушубуз керек экен. Себеби бул жерге келгенде ишкерлер жумуш издегендерди көрүп бир топ маалымат алып атышат. Ошол эле жумуш издеген, ошол эле биздин студент, окуучулар болсо, ишканалардын менен таанышып, ал жердеги жаңы технологияларды көрүп, алар менен сүйлөшкөндө алардын талаптары кандай болуп атат, булар окуп аткан учурда көбүрөөк эмнеге басым жасаш керек деген маселелерге аябай жакшы бир аянтча болуп атат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жыл башында берген маалыматына караганда өлкөдө 100 000ден ашуун жумушсуз адам каттоодо турат. Расмий эмес маалыматтарда бул сан 1,5 миллионго жетери айтылат. Бирок ошол эле учурда жумушчу издеген ишканалар да карбын. Буга көп адистиктердин эмгек рыногундагы талапка жооп бербегендиги бир себеп. Ошондуктан жаштарды заман талап кылган кесиптерге даярдоо зарылдыгы турат. Бул жылы кайсыл жумушчуларга талап болуп атат, кайсыл багытта талап болуп атат деген чоң анализдер жасалып, ошонун негизинде ошол эмгек министрлиги, билим берүү министрлиги ошол анализдин негизинде анан баягы өздөрүнүн билим берүү мекемелеринде өзгөртүүлөрдү жасап эме кылып атышат. Тилекке каршы бизде буга чейин мындай анализ болбоптур. Биз азыр дагы бул жерде ошо өнөктөштөр менен сүйлөшүп атабыз. Азыр буга ишкерлер дагы себеби муктаждык өтө чоң. Биз дагы башка өлкөлөр сыяктуу бир жылда бир чоң ушундай анализ жасап, ошол анализдин негизинде окутайлы, ошол анализдин негизинде даярдайлы деген маселелерди да талкуулап атабыз. Бул ирет бош орундар жарманкесин уюштурууга Германия кызматташтык уюму колдоо көрсөтүүдө. Алардын Кыргызстанда жумушсуздукту кыскартуу максатындагы Кыргыз-Герман биргелешкен долбоору иштейт. Өлкөдөгү жумушсуздук маселесин чечүү үчүн мамлекет ишкердикти колдоп, өнүктүрүү керектигин аталган мамлекеттин өкүлдөрү айтууда. Жумушсуздукту жоюуда өкмөт, мамлекеттик органдар ишкерлер үчүн болгон жакшы мыйзамдуу шарттарды түзүп бериши керек. Жеке бизнес өздөрүн өлкөдө эркин сезип, жумуш орундарын түзүүсү зарыл. Ошол эле учурда иш берүүчүлөр квалификациялуу кызматкерлер менен камсыз болушу керек. Ал үчүн жаштар жакшы билим алып, кесибин туура тандап, өз талантын көрсөтүүсү зарыл. Буга Кыргызстандын потенциалы өтө чоң. Иш берүүчүлөр менен жумуш издеген жарандардын башын бириктирген бул жарманке өлкөнүн экономикасын чыңдоонун негизги бөлүгү болуп эсептелет. Аны эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Бишкек шаардык мэриясы, ЖИА бизнес ассоциациясы жана Германия эл аралык кызматташтык коомунун колдоосу менен ишке ашырылган иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү долбоорунун колдоосу аркылуу уюштурулду. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.